Маселе төркүнү эмнеде деген суроолордун тегерегинде абдан катуу жүрүп атат да. Мынакей комиссиянын мүчөсү катарында сизге биринчи суроону берейин. Бул шашылыш атайын жасалган, бийликтин айдагы менен бардык пландалган иш болуп көрүнүп атат деген дооматтар абдан көп болуп калды. Өзгөчө мына башкы прокуратура өтө тез арада эле ушинтип чуркап келип, парламент каникулга тараар алдында келип, жанагындай документтерди бере калгандыгы күмөн жаратты деген маселени коюп атышат. Саламатсыздарбы? Биринчиден сиздин сурооңузга бир жооп берип, кичине бир тарыхка кайрылсак да. Атамбаев ушул үйдү мыйзамсыз салды деп бир сатып алганы боюнча бир топ маселелер бар деп. Бул маселе кечээ күнү эле чыгып калган жок. Бул маселе Атамбаев президент кезинде эле ошо жогорку кеңештин трибунасынан депутаттар айтып чыккан. Жана биз күнөөлөгөн пункттардын бири бул узурпация деп же болбосо өзүнүн бийлигин аша чаап бир колдонду деген бир башында коюлган, анан прокуратура кийин четтетип койду. Убактылуу мындай баягы четтетти. Ал маселени дагы биз президент учурунда эле ушул жогорку кеңештин борбор трибунасынан айтылган маселелер. Демек ушул биз күнөө койгон пункттардын көбү Атамбаев президент учурунда анын бетине эле айтылган маселелер болгон да. Андан кийин дагы мына ошол эле Бишкек ЖЭП боюнча маселенин тегерегиндеги жооптуу деген адамдар былтыр мына май-июнь айларында камалышкан да. Өзүңүз жакшы билесиңер. Демек, буну күтүүсүз жерден Атамбаевка бир күнөө коюлуп атат деп айтыштан алыспыз. Болгону ушул тергөө иликтөөнүн арты менен көп ушул далилдер, ушу барып Атамбаевка такалып аткан, Атамбаевка көрсөтмө берип аткандары Батукаев боюнча дагы эми ал бер жагы эле бир 5-6 жыл болуп кетти мисалы. Ошонун баары бышып келаткан. Болгону Атамбаевдин учурунда бунун баарын расмий түрдө ишке ашырыш мүмкүн эмес болгон. Азыр болсо мына камалгандан кийин аларды толук кандуу, ачык айкын сурак жүргүзүп, ким тапшырма бергенин, ким артынан турганын, ким буйрук бергенин, ким кандай тиги документтерге кандай буйруктарын узаткандардан кийин анан ушунун баары келип чыгып атат. Бунун баарын эми мисалы 3 жыл, 4 жыл алды башталган маселелер. Анан кийин эми 3 жыл, 4 жылда бул маселе бышпай турган болсо анан качан бышат? Жыйынтык ушул деп белгилеп атасыз. Бул ошонун баары келатып ушул жыйынтыкка келди да. Анан кийин ушу комиссия боюнча айтышат. Комиссияны ушул 4-5 күндө эле жыйынтыгын чыгарып коюшту. Башкы прокуратура 3 күндө эле өзүнүн корутундусун чыгарып койду дейт. Буну дагы элге бир түшүндүрүп кетсем. Эң негизгиси комиссия иликтөө жүргүзбөйт. Комиссия териштүү жүргүзбөйт. Башка суракты же башканы коелу. Комиссия болгону биз ушул демилгечи топ күнөөлөдүк да Атамбаевди. Атамбаев мына баланча түкүнчө беренелер боюнча күнөөлүү, муну жоопкерчиликке тартыш керек деп биз саясий билдирүү жасагандан кийин, демилгечи топ төрага кайрылгандан кийин, жогорку кеңеш комиссия түзгөндөн кийин, комиссия болгону биз күнөөлөгөн пункттар боюнча биз айыптап аткан беренелер боюнча жөн барбы, негиз барбы деген гана корутундусун чыгарат да комиссия. Андан кийин биз дагы ошол жогорку кеңеш комиссиянын корутундусун жактыргандан кийин башкы прокуратурадагы иликтөө жүргүзө албайт, тергөө жүргүзө албайт. Анткени Атамбаев экс-президент деген макамга ээ, кол тийбестик иммунитети бар болгондуктан кийин эч кандай иликтөө жүргүзө албайт. Болгону алар карап туруп чынында эле өтө оор кылмыштарга туура келеби? Мындай бир текшерүүгө жөн барбы деп. Буну керек болсо 3 күн эмес, 3 сааттык эле убакыт жетиштүү болмок да. Андан кийин чынында эле Атамбаевдин ролу кандай болгон? Тиешеси барбы, жокпу? Тиешеси болсо да ушунча деңгээлдеби дегенде анан кийин прокуратура кийин эгерде алардын иликтөө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү ачылганда гана тактайт да. Ошону дагы так мындай элге түшүндүрүп койсо, көбү ошону мындай так билбей калган экен да. Прокуратура биз жөнөткөн, жогорку кеңеш жөнөткөн күнөөлөр боюнча алар токтомду карап туруп, чынында эле өтө оор кылмыштарга жогорку кеңеш күнөөлөп аткан экен.
биз жөнөткөн фактыларды карап, үстүртөн иликтеп, чынында эле мындай иликтей турган фактылар бар экен, иликтеш керек да, анан бизге кайрылып атат да. Туура силер айткандарда негиз бар. Бирок ал адамды биз суракка алыш үчүн, бирөө менен беттештириш үчүн, кайсы бир документтерди барып ар кайсы мамлекеттик органдардан алыш үчүн биз силер кол тийбестик ажыратып беришиңер керек. Макамын мурунку экс-президент деген макамын ажырата турган болсоңор эгерде, биз анда толук кандуу иликтөө жүргүзөбүз дейт. Ошого жол ачылат деген. Ошого жол ачылат деп атат. Бул Атамбаев күнөөлүү же күнөөлүү эмес. Биз саясий гана билдирүү жасадык. Бул шектүү да, шектүү деп атабыз. Анан прокуратура толук кандуу мына мүмкүнчүлүк алды. Эми толук кандуу иликтөөсүн жүргүзөт. Анан жалпы жогорку кеңештин астынан, элдин астында анан кийин ошондо айтат. Кимдин кандай ролу бар экен, кимдин кандай орду бар экен деп.